Тоң районунда азыркы күндө эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Районубузда кызыл зона иштеген жери жок. Ковид илдети менен бир адамыбыз ооруп атат. Ал киши Каракол шаарында дарыланып жатат. Ошондой эле 3 адам жеңил формасы менен ооруганына байланыштуу үй карантинде 17 контактысы менен ушу үй шартында дарыланып, толук дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп жатат. Мобилдик топтор иштеген жери жок. Азыр ошо ситуация туруктуу болгонуна байланыштуу ал кажети жок болгондуктан азыр иштеген жери жок. Мектеп ошондой эле саламаттык сактоо мекемелеринде бүгүнкү күндө дары дармектердин ошондой эле коргонуучу каражаттардын 3 айлык запасы сатылып алынып коюлган. Эгер ошондой жагдай пайда болуп кала турган болсо, кызыл зонаны ачып, ошо толук элибизди илдет менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми быйылкы бүтүрүүчүлөрүбүз боюнча маалымат айта кетсем, быйыл 564 окуучу мектептерди аякташты. Бардык 18-19-унда ЖРТны ийгиликтүү тапшырып алышты. Буюрса, баягы жыйынтыктарын күтүп атабыз. Ал эми республикалык штабтын, ошондой эле облустук штабтын, райондук штабтын чечимдерине ылайык бүтүрүү кечелерин онлайн түрүндө өткөрүү тапшырмасы коюлган. Бардык айыл өкмөттөрдө ИДН кызматкерлери менен, райондук билим берүү кызматкерлери менен, мектеп администрациясы, ата-энелер менен бирдикте, активисттер менен биргеликте ошо балдарыбыздын коопсуздугун сактоо максатында рейдтер уюштурулуп, буюрса мына тынч ошо өтүп кетти. Балдарыбыз кырсыктан тышкары, бирок ошол эле учурда өздөрү онлайн түрүндө өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, бири-бирине болгон каалоо тилектерин айтышып, мугалимдерине болгон ыраазычылыктарын билдиришип, мындай жакшы иш-чара өттү. Эми албетте бул баягы салттуу түрдө болсо жакшы болмок, бирок бүгүнкү кырдаал эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ушундай өтүүгө туура келди. Буюрса, өрттүн жыйынтыгы жакшы болуп, балдарыбыздын дагы жолу шыдыр, жакшы окуу жайларга өтүп алат деп ишенип күтүп отурабыз. Ал эми мына өзүңүздөргө маалым болуп атат, азыркы күндө биз мамлекетти башкаруу системасынын башка этабына өтүп атабыз десек болот. Себеби мына элибиз өзү тандап алды. Бизде президенттик башкаруу керек экендиги жөнүндө. Анан мына өзүңүздөргө маалым болгондой, бардыгыбыз тең бирөөбүз калбай аттестация тапшырдык. Ошо райондун акимдери, орун басарлары ушуга тийиштүү, ушуга байланыштуу комиссия өз чечимин президентке сунуштады. Ага ылайык мына бизге дагы кечээ күнү жаңы аким, райондук мамлекеттик администрация башчысы келип сунушталып, жалпы активге тааныштырылып кетти. Менин оюмча, жеке оюмча, ошол мамлекет башчы өзү ошол орунга келгенде эле элден ошол райондук мамлекеттик администрация башчылары же башка бийликтеги адамдар боюнча мындай нааразычылыктар көп уккан болуш керек. Ошондуктан бул бардык жетекчилерди билимин текшериш максатты коюп, указ кабыл алып, ошол боюнча ошо бизде азыр иштер жүрүп атат. Менин жеке оюмча бул абдан жакшы. Бул бир чети тарых өзү тастыктаган нерсеге биз кайтып келип атабыз. Мына кечээ дагы биздин ардагерлерибиз акимди отургузуп атканда ошо көп тажрыйбасы бар партия кызматкерлери болгон, иштеп жүргөн адамдар айтып атышты өзүнүн ойлорун. Мына биз советтик доордо жашадык, андан кийин демократия, президенттик башкаруу болду, андан парламенттик, анан эл баарын таразалап өзү кайра президенттик башкаруу туура экендигин тандап алышты. Демек, биз чечимдерге баш ийип, жакшынакай жеринде иштерибизди алып барабыз. Ал эми ротациялоо маселеси дагы менин оюмча өтө туура болду. Себеби бир адам бир жерде кечке иштеп отура бергенде ал жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрө албайт, өсүш болбойт деп эсептейм. Адам башка жакка барганда башка практикаларды көрөт, өзүнүн мурдагы жеринде болгон иштерин, жакшы тажрыйбаларын аякта жайылтат, өзү дагы өсөт, элди дагы өстүрөт, көп ийгиликтер жаралат деп ойлойм.